ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, кыйын долбоор өз ишин улантат. Берүүнү мен Кайыргүл Урумканова алып барабым. Говорит маалымат агенттиги кыйын долбоорун 5 жыл бою ишке ашырып келет. Ошол 5 жылдын ичинде биз элиттин жана ошо региондордун үнүн жеткиргенге аракет кылып жүргөнбүз. Алыскы Кыргызстан аймактардан биз өзүбүздүн Бишкектеги кеңсебизге, студиябызга алыскы аймактардан адискөй айымдарды чакырып, ушул элетте болуп аткан маселелерди, көйгөйлөрдү көтөрүп келе жатканбыз. Бул ирет биз Ошко өзүбүз келдик. Бул ирет биз региондорго чыгалы деп чечтик. Командабыз менен региондордо болуп аткан маселелерди көбүрөөк жеткирүү максатында биз ошо Ошто убактылуу студия ачып, ушул убактылуу студияга Оштун, Жалал Абадтан жана Баткен алыскы аймактарынан келген адискөй айымдарды чогултуп, алардын көйгөйлөрүн жана маселелерин силерге тартуулаганга аракет кылып жатабыз. Биз бүгүнкү көтөрчү маселе бул да аябай олуттуу десем болот. Саясатта жана коомдо айымдарды кемсинткен стереотиптер, бул айымдардын укуктары гана эмес, негизи айымдарга болгон мамиле, эмне үчүн мындай аялдарга болгон мамиле кандай жана эмне үчүн ушундай түзүлүп калган, бул тууралуу да биз кеп кылабыз. Бул жерге бизге ушу мен айтып кеткен эле аймактан катышуучулар келип отурат. Куш келипсиздер деп айтат элем. Айсулуу Мойдунова, Караколжо айыл өкмөтүнүн коомдук коопсуздук боюнча башкы адиси, Айгүл Атабекова, ПИЗа 2025 багытындагы тренер, Ош шаардык кеңешинин мурдагы депутаты, Кудай буйрса дагы келечектеги депутаты деп ойлойм. Анткени аябай кыйын ушунча өзүнүн алып жүргөн өзүнүн адискөй биздин катышуучубуз. Мен аябай кубанычтамын силер бар болуңар үчүн. Жана биздин жаш келечектеги биздин муун деп айтсам болот, Нуржамал Ганыева, өзү журналист кесип боюнча, журналистти гана аркалабастан юрист болуп да ушу билим алып, азыр ошо өзүнүн брендин түзүп, ойлоо брендин түзүп, негиздөөчүсү болуп отурат. Жана ишкер айым деп айтсак болот. Кудай буйрса, келечеги да кенен болсун. Силерге чоң ыраазычылык билдирем ушул жерге келип, бардык маселелер боюнча өзүңөрдүн пикириңер бар экен, позицияңар бар экен. Анан ушу бүгүнкү биз айтылган маселелер боюнча да силердин пикириңер маанилүү. Негизи айымдарга болгон мамиле силердин аймакта кандай? Аялдарды көкөлөп турабы, көтөрмөлөп турабы? Деги эле мына региондордо бардык эле бул эми аялдарга ошол саясатта жана коомдо терс кемсинткен көрүнүштөр бир эле Кыргызстанда эмес, бул дүйнө жүзүндө кездешет. Ошол дүйнө жүзүндө кездешкен кемсинтүү стереотиптер биздин Кыргызстанда да бар. Аялдардын лидер болуусуна, коомдо кандайдыр бир саясатта ишкердик жаратуусуна көптөгөн тоскоолдуктар болуп келет да. Демек аялдын терс көрүнүштөрү эми бул аялдардын оордо үйдө бала багыш керек, үйдө отуруш керек деген ойдо болот. Эмне үчүн аялдар ошол эркектер сыяктуу эле жогорку кызматтарда отуруп, жетекчилик кызматты аркалап, ишкердик жүргүзүп, ал аял деген нерсе бул 3 тамгадан турат. Аял бардыкка жетишет. Мына коомдо эркектер менен тең тайлашып кызмат аткарып келе жатабыз. Үйдөгү турмушту дагы, бала багууну да, балага мээрим берип тарбиялоону дагы, ошондой эле эл менен иштешип, коомдо дагы өз ордубузду таап, кызмат көрсөтүп, элге пайдабызды тийгизгенге аялдарда деле мүмкүнчүлүктөр бар. Эми ошол мүмкүнчүлүктөрдү бүгүнкү күндө ушундай баягы эскиликтен калган кемсинтүүлөр дагы деле бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет да. Анан Кудайыма шүгүр, мына 2 жылдан бери гендерди квота деп, эми бул жерде деле гендерди аялдын өзүнүн жөндөмүнө жараша деп эмне үчүн айтышпайт? Жөндөмүнө жараша жогорку деңгээлге жетти, илим жактап атат,
ошол депутаттык ишти аркалап атат деп айтпай, бул гендердик квота менен келди деген сөз дагы бир аз аялдарга кемсинтүүнү жараткандай сезилет да. Эмне үчүн мындай терс кабыл алынат да коомдочу? Аялдар саясатта болуу эмне бул мындай чоң кылмыш эмес. Эмне үчүн аялдардын орду деп эле, кемсинтип эле? Аялдар менен эркектер бул партнерлор. Аялсыз эркек эч качан үй бүлө түзө албайт. Анан партнерлор болгондо да деген сен деген ордуң тетиякта деп отурса, балдары аны көрүп туруп деген атасынын энесине болгон мамилесин көрүп туруп, балдары анан кандай өсөт деп туруп ойлошпойт да. Эмне үчүн ушундай кемсинтүү үй бүлөдөн башталат? Анан деген ушул мен айтып кетет элем, кыйын долбооруна бизде аябагандай көп катышуучулар каалайт келгени. Мына ушул долбоорго катышуу үчүн эле 120 айым өзүнүн каалоо тилегин айтып, биз келет элек деп каттоодон өткөн. Бирок мындай мен деген депутат болгон айымдар бияка келесиңерби, 3 күн тренинг өтөбүз, анан ушундай аянтча уюштуруп бердик эле силер үчүн, үнүңөрдү жеткирүү үчүн ток-шоуга катышып кетесиңерби дегенде, 1-2-3 аял депутаттар, саясатка аттанган депутаттар менин күйөөм жибербей койду деп себебин айтып кетти да. Анан биз ойлойбуз, кандайча жибербей койду? Бул окуу да, бул өнүгүү да депчи. Ошол эле убакта көрдүңөрбү, ушул эле жерде кемсинтүү болуп атпайбы? Үй бүлөдөгү аялга болгон кемсинтүү болуп атат да. Эгерде ошол үй бүлөдө тең укуктуу болуп, аялын сыйлаган болсо, аялынын билимин баалаган болсо, ал эркек сөзсүз жөнөтмөк. Анан ушундай көрүнүштөр, мына биздин Ош шаарыбызда биз көп улуттуу элбиз. Мына кыргыздардан сырткары өзбек улутунда да мындай нерсе абдан көп кемсинтүүлөр кездешет да. Мисалы 9-10 класска барганда кыздарын мектепке окутпай коет. Болду. Турмушка берүүгө, сени турмушка даярдоого үйрөтө башташат. Турмушка чыгасың деп. Ал кыздын каалоосу, кыздар менен баарлашып, сурамжылоо сүйлөшүп келсең, мен деле ошол жогорку окуу жайында окуп, бир кесипти аркалап, өзүмүн кесибим менен нан таап, үй бүлө багып, мен деле коомдукка аралашсам болбойбу? Анан ошол эле жерде ооба алышат, мына 9-10 класстарда мындай айтып коет экен да, бүттү сөйкө салдык, бул биздин келин деп. Алышат, келин кылып алышат. Анан деген бир убакыт өткөндөн кийин, бир 3-4 жылдан кийин кемсинтип баштайт. Сен эчтеке билбейсиң, сени жумушуң жок, сени ким алмагыла, сен адам эмессиң деп туруп, анан ошондой чөйрөнү чын эле азыркы убакытта түзүп келе жатышат да биздин коом. Бизде мындай да, ар бир адам өзүнүн келини менен же өзүнүн баласы менен же өзүнүн таанышы менен сыймыктангысы келет. Анан ошол окуган кызды же болбосо иши бар кызды, турмушка даяр, бардыгын алып кеткенге даяр кызды келин кылып алгысы келет. Бирок ошол эле учурда ал кыздын ою, анын бир нерсенин жаратмандыгы, же болбосо сиз айткандай окууга келип өзүн өнүктүрүүсүнө каршы болушат. Себеби ал ошонун диплому менен же ошонун барлыгы менен эле сыймыктанат. Ал кыз үйдө отуруш керек, төрөш керек, үйдөгү турмушту кылыш керек. Бирок аял киши бир колунда бешикти, бир колунда аламды терметкенге дагы кудурети жетет да. Анан элестетиңиз, илимдүү, билимдүү кыз ал үйүн дагы ошондой бардыгын тыкан таза кылат. Ишке дагы өз убактысында алат. Эртең менен саат 9-да иш баштала турган болсо, ал эртең менен 6-да туруп, балдарын бала бакчага кетирип, жолдошун жумушка кетирип, анан 9-га жумушка келет. Андан кийин саат 6-да жумуш бүтө турган болсо, ал 6-да жумуштан эртерээк барат дагы, үйүндө кечки саат 8-ге чейин тамак ашын даярдап коет. Бул жерде аял киши бардыгына жетишет. Анан бизде ушундай бир чоң стереотип бар. Аял киши ушул катуу сүйлөбөш керек. Же болбосо кандайдыр бир нерсени айтпаш керек. Эмнеге? Чоң маселе болуп аткан болсо, социалдык маселе болуп аткан болсо, элдерге, журтка керек турган маселе болуп турган болсо, анын ал деген үнүн бийик кылбайт. Ал болгону ошону жеткиргиси келет, айткысы келет. Ошол маселенин чечилиш жолдорун билип турса, эмнеге айтпаш керек? Бул биздеги чоң стереотиптердин бири. Ошол эле учурда
саясатка келгенде деле же ошол окууга барайын десең эле жолдошуң чалкасынан кетет да, эмнеге барасың, эмнеге окуйсуң, анан анын сага эмне кереги бар деген нерсе чыгат да. Анан айтасың да, мен окуганда өзүмдү өзүм өстүрүп жатам. Бүгүнкү күндө биз 21-кылымда жашайбыз. Өнүккөн заманда жашайбыз. Ар бир технология, ар бир маалымат саат сайын, мүнөт сайын алмашып аткан мезгилде жашайбыз. А эгерде аял кишиде ошол билим боло турган болсо, ал өзүнүн баласына ал нерсени өткөрүп берет. Ал деген жолдошунун учугун улап, керегесин кеңейтип, тукумун улап аткан инсан. Ал демек жолдошу сүйүнүш керек. Менин аялым окуп атат, көрүп атат. Себеби ошол эркектин учугун улап, керегесин кеңейтип, тукумун улап аткандан кийин ал эркектин тукуму илимдүү, билимдүү, даражалуу, мамлекетке кызмат болуп аткан балдар тарбияланат. Ошондуктан аялдарга болгон момундай кылбашың керек, окубашың керек, тигинтпешиң керек деген стереотипти бүгүнкү күндө кыйла жеңип, көптөгөн кыздар, эжелер, айымдар жеңип, өздөрүн окутуп, үйрөнтүп, өркүндөтүп келаткан кез. Бирок ошентсе дагы тиги айылдын катмарында, тереңинде ошол ачылбай калган таланттар калып кетип атат. Чыкпай калган мыкты инсандар калып кетип атат. Же болбосо кандайдыр бир маселенин чечүү жолдорун билип, анын ошол оюнда калып кетип атат. Ал эми башка инсандар ошонун чечүү жолун таппай атат. Мен ушул жерде айтып кетет элем. Биз ушу Бишкектен өткөрүп атканбыз тренингтердичи. Тренингтерди өткөрүп, тренингден кийин анан ушинтип баарлашуу биз мүмкүнчүлүк түзүп берип жатканбыз. Анда ар бир аймактан 2ден эле катышчу, ар бир аймактан. Оштон 2. Анан биз мындай чечкенбиз да, барып көрөлүчү ушу региондорго. Анан бул жерге биз көбүрөөк аялдарды чогулттук да. Ар бир мындай алыскы Аксыдан бери бияка келишти. Чоң Алайдан бери келип атышат да. Анан биз карап турсакчы, силер деген ар бириңерде ушунча мындай бриллиант десек болот да. Ар бириңердин артыңарда өзгөчө бир дүйнө турат да, мындай килтейген дүйнө. Силер чын эле сиз айткандай ачылбаган, эл көрө элек таланттарыңар турат. Ошонун баарын анан силер көрсөткөнгө дараметиңер жетет да, мындай жолду көрсөтүп берген. Кичине биз азыр мындай Бишкекте отуруп алып көп нерсени деген көрбөй атпайбызбы? Бул маселени кантип чечсе болот деп биз отуруп калган убакта, силерде бул жерде чечимиңер бар да. Просто силерди эл көрбөй атат. Анткени силер деген мындай көлөкөдө туруп мындай байкап аткан сыйсыңар да. А бирок силердин дараметиңер жетип атпайбы? Чоң даражалуу мындай килтеген бизге керектүү нерселерди чечкенгечи, керектүү маселелерди чечкенге. Анткени социалдык тармакта болсун, мейли саясатты мындай эле болот, социалдык тармакта аябагандай көп көйгөйлүү маселелер дагы эле чечилбей келе жатат. Аймактардагы көйгөйлүү маселелер, зордук зомбулук болобу дагы кайсы мындай аябай толтура маселелер турат да. Анан бизде бир чоң стереотип бар. Кечигип калсаң, сен кечикпешиң керек да, саат 6-дан кийинчи 8-ден кийин үйдө болушуң керек. Бул мен ойлойм бир эле бизде эмес, жалпы Кыргызстанда, башка мамлекеттерде да болуш керек. Аял киши кечинде кечикпеш керек деген чоң стереотип да. Эми жумуштан чыккандан кийин кээде сен бирөө менен кетип калбайсың да, кесиптешиң менен сүйлөшүп калышың мүмкүн, же болбосо жакшы бир максатташ, багышташ инсандар менен жумуштан сырткары кайсыл бир долбоорду же кайсыл бир иштин мындай чечилиш жагын сүйлөшүп калышың мүмкүн. Жумуштун, имараттын ичинде эле ошол бир канада сүйлөшүп калышың мүмкүн да. Анан сен эмнеге кечиктиң, сен бир жака бирөө менен кеттиң, анан тиги ак, көк, кызыл, жашыл деген сөздөр пайда болот да. Бул өтө чоң бүгүнкү күндө чечилбей жаткан маселелердин бири. Бул жерде баягы айтат го, адамдын өзү кандай болсо, бирөөнү ошондой ойлойт депчи. Анан ошондойду мен мындай үй бүлөлүү инсандарга айтат элем,
эгерде ошол жубайы келинчеги же өзүнүн карындашы мисалы үчүн же дагы апасы эжеси ушул айымдарга карата ушундай кечигип калса, ал жумуш менен жүргөн болсо, бир жакшы нерсени чечип аткан болсо, кесиптеши менен өзүнүн пикирлеши менен жүргөн болсо, аны антип бир бурчка такаштын кереги жок. Ал балким сенин дагы балдарың үчүн, келечек үчүн, өлкөбүз үчүн жакшы нерселердин жаралышына себепкер болуп аткандыр. Ал жаралган нерсе чоңоюп отуруп, өлкөгө жакшы жардам бериши мүмкүн. Мына ушундай дагы бир стереотипти бүгүнкү күндө жеңген аракет кылып атабыз. Себеби менин башымдан эле өткөн нерсе, кечигип калсаң эле тигинтилбей калдым, ондай кылбай калды. Эми үйдө тамак бышпай калса, бүгүнкү күндө элдин баардыгы кафе ресторанда тамактанып калган кез. Азыр кафе ресторандарга барсаң, место жай жок, отуруп алдын ала буйртма беришиң керек. Ошон үчүн азыр буйртмаларды жеткирип берүү, үйдөгүдөй тамактарды даярдап, атайын даярдап койгон кызматтар пайда болуп атат да. Ошол кызматтардан колдонуп эле даяр алып келип, ал кичинекей нерсени чоң маселе кылып өркүндөтүштүн кереги жок да. Ошон үчүн биздеги ушул аялдарга болгон кечиктиң деген чоң бир стереотип бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу бойдон калууда. Азыр мен дагы айтып кетсем, жана суроо бердиңиз эле, себеби депчи, бул эмнеден стереотиптер жаралды деп. Сиз айтып атканыңызда, эжелерди угуп атканда мен эстеп кеттим тарыхты. Жорж Санд деген жазуучу бар. Ал аял болгон, бирок пад псевдонимом эркектин атынан чыккан да. Анткени ал убагында аял киши деген азыр деле депутаттык эмне бар, үйдө тамагың ашыңды жасабайсың деп атпайсызбы, сизге окшоп ошондой болгон. Бирок ал ошого карабастан көрсөттү да. Ал бизге үлгү катары. Джейн Остин, ал учурда деле ата энеси жок кызым, сен турмушка чыгышың керек, сен багыңа чыгышың керек деген ойду мээсине алып кирген. Себеп дегенде жаш муун катары, мисалы мага деле коом ошону сиңдирет да. Биринчи учурда сен эне болушуң керек, бала болуш керек, үй бүлө бирөөнүн аялы болушу керек да, мындай придаток. Биз, менин оюм, жана биздин чөйрөбүздө көп эле адамдар бар, сиздер деле кошуласыз деп ойлойм. Аял киши бир трофей эмес да, бир колубузда турган бир украшение эмеспиз. Биринчи орунда биз жөн адамбыз, баарыбыз эле. Аял эркек жөн адам, анын жынысы менен бөлүнөбүз да. Ошол ойду биз жайылтышыбыз керек. Кээде балким азыр ушул видеону көрсө деле аста комментарий болушу мүмкүн. Кайсы проблема, силерди ким басмырлап атат депчи, анан бир ситуация менен бөлүшүп кетсем. Былтыр ушул жерде, ушул офисте тренинг болот. Ал жерде окуучулар, студенттер, сиздердей чоң эжелер да бар эле, гендер боюнча болгон. Гендердик дискриминация Кыргызстанда бар, Центральная Азия, даже Европада деле бар деп айтылды. Эркектер болсо, силерди ким басмырлап атат, андай деген нерсе жок. Бир эле иш болсо, эркек кишиге айлык маянасы көп болот, аял кишиге бир аз азыраак болот да. Анан баарыбыз отурабыз, жок, силерди эч ким басмырлабайт деп атат. Рекламный ролик кой берди организатору. Ал адашпасам бир компаниянын ролиги, аял киши чуркаганды кыздар кантип чуркайт көрсөткүлө дейт. Балдар көрсөтөт, кыздар көрсөтөт. Кыз кантип чуркайт дегенде прям монтип ойсоңдопчу, баары чуркайт. Бир 5 адамды көрсөтөт, анан эркек кандай чуркайт дегенде прям мондай күч мененчи. Сен кантип чуркайсың дегенде баары мындай шок болуп калды да. Көрсөтүшүн билбей өздөрүндай жоготупчу. Ошол видеону көрүп атып, негедир коомдо болгон аял кишиге басмырлоолорду баары мындай бияка чогулткандай болду да. Өзүмдө карасам, прям жана орустарда ком в горле деген сөз бар. Прям мындай болуп калдым да. Жанымда карасам, ал кыздар мынтип прям көздөрүнө жаш толуп турат да. Бири-бирибизди көзүбүздү карап, просто туруп бири-бирибизди кучактадык. Бул деген аял киши ошонун баарын сезди. Бизди көз жашыбызды көрүп, ушул жерде башка жаш балдар организатору силерде бар экен деди. Басмырлоо бар. Өзгөчө мен сиздин жашыңызды түшүнүп жатам, чын эле. Бизде де азыр мына жогорку кеңеште деле айтышат да, силер мына квотаны деген алып алып туруп деген биздин ордубузду ээлеген атасыңар деп эле.
деп айткан кишилер ушунча мындай аң сезими мындай 19-кылымда калып калгандай сезилет да, алар ушунча өзүнө ишенбейби? Өзүнө ишенбеген эркек кандай биздин башкарганга укугу бар да? Кантип ал өзүнө ишенбейт? Кантип эле аялдар барып эле жок силер деген иштей албайсыңар деп туруп аларды кууп салат? Эгерде сен адискөй болсоң, мен кыйын иштесе, кантип эле ошонун ордун аял барып басып алат? Аялдар деген биз барып жерге жардам берели деген бул аргасыздыктан. Анткени биздин чечүүчү маселени чечүүчү мырзаларыбыз силер деген проблема эмес. Ким силерди басмырлап атат? Мына силер укугуңар бар. Иштебейсиңерби мына? Деп койгону менен жумушка биринчи кимди алат? Эркекти алат. Эмеге декретке чыкпайт, күйөөгө чыкпайт, төрөбөйт. Анан эркектердин деген өзүнүн деген дүйнөсү болот. Алардын алектенген эле мына жумушка барып, ошол жактан иштеп, анан деген өзүнүн деген эгоцентризмди көбөйтүү. Мындай албетте бар эмес. Албетте мындай биз таяна алган мырзалар бар. Анткени алар болбосо чын эле такыр эле Кыргызстанда аялдын укугу жок болмок. Ошол мырзаларга мен ыраазычылык билдирет элем. Бирок көбүнчө биздин ушу саясатта отурган биздин мырзаларыбыздын комплекстери аябай күчтүү да. Алар ушу коркушат да, ушу аялдар келип эле менин ордунум басып алат дегенде эле үттө мындай күлкүмүштүү көрүнгөн менен мунун артында бир чоң тобокелчилик турат. Алар бизди деген жанында көргөндө деген конкурент келаткандай эле сезилет да. Анткени айтайынбы, аң сезими башкача алардын. Алар мындай эмне үчүн алар бизди конкурент катары сезет? Анткени алардын көбүнчөсү адискөй эмес. Көбүнчөсү алар деген парашюттан эле учуп келип калгандар. Анан албетте эркекке мырза мындай кызматка келгенде ал өзүнүн деген тууган уруш мындай ар кайсынын баарын чоңтуп алат да. Анан эле албетте ал деген конкурентный эмес. Адискөй аялды жанына коюп кой. Ким жеңет? Адискөй аял жеңет. Анан ошо саясатта отурган мырзалардын артында орун басарларын карасаңар, аялдар. Алар түрткүлөп эле, алар ошо тексттерин даярдап берип эле, эмне болот, ошонун баарын деген стратегиялык нерсенин баарын даярдап берип эле, анан ошо шайлоодо деле аялдар талыкпай иштеп эле, ошо шайлоодон эле депутаттарды кылган аялдар. Ушул жерге кыстырма кылып кетейин, сөзүңүзгө байлы. Тарыхты деле карасак болот да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө кыргызды даңазалаган Манас эпосун алып кара турган болсок, Манас эпосуна Манас атабызга Каникей энебиз колуна кол, бутуна бут болгон. Ошол эле андан ылдыйраак түшө турган болсок, мына кече жакында эле баарыбызга таанымал Алымбек Татка менен Курманжан Таткада дагы Курманжан энебиз Алымбек Татканын колуна кол, бутуна бут болгон. Өлмаскан Атабекова Жалал-Абадтан чыккан мыкты энебиз, ал дагы бүт маселени чечип келген да. Жаратылыштын мыйзамын бузуп болбойт. Себеби күн менен ай эриш аркак жүрөт. Бири күндүзү жарык, бири түнү жарык. Же болбосо жамгыр менен ысык аба, мисалы үчүн ысып кеткенде жамгыр сөзсүз түрдө жаап, бирин эриш аркак кылып, ак кара чогуу жүрөт, эркек аял чогуу жүрөт. Эч качан бирин мындай конкурент катары, атаңдаш катары көрбөш керек. Себеби баары бир маселе, кандайдыр бир нерсе бири-бирисиз бүтпөйт. Эркекти алдыга алып чыккан, анын жакасын агарткан, жогоруда эле айткандай, атын калтыртып, баласын өстүрткөн, бул ошол эне болот. Эне эркексиз баланы жарата албайт. Эркек энесиз баланы дүйнөгө жарата албайт. Ар бири бирин толуктап турат. Биздин ыйык китебибизде дагы жана ошол бардык жерде айтылып жүрөт, аял киши эркектин кабыргасынан жаралган деп. Демек, ушул аял кишинин барлыгынын себебинен бүгүнкү күндөгү биздин жаратылыш мыйзамыбыз кармалып турат. Ошондой экен,
түрдүү баягы аял киши үйдө отуруш керек, аял киши лидер боло албайт, анан сен такыр сүйлөбөшүң керек, анан узун тиги мондай кийин, тигиндей кийин, сага мондай болбойт, тигиндей болбойт деген көптөгөн биздеги стереотиптерди ушул жаратылыштын мыйзамын биз буза албагашыбызды сезип, болгону колдоо гана керек. Билеби? Колдоп кой. Ал баары бир бирдемсени сенин үйүңө алып келет, же сенин урпагыңа берет, же сенин ошол үйүңдү, түндүгүңдү көтөрөт. Түндүк көтөрүлгөндөн кийин, кереги ачылгандан кийин, босогоң тазаргандан кийин бул деген ошол эле аял киши менен эркек киши менен бирге болот. Эркек киши эгерде аял кишини өзүнүн атаңдашы катары көрө турган болсо, ар бир эркек энеден жаралган, анын апасы бар, чоң энеси, тайэнеси бар, эжеси, карындашы, кызы бар. Демек аларга да ошондо тыюу койсун. Аларды такыр окубасын. Сен мага атаңдашсың. Эртең бүрсү күнү сен чоңойсоң менин кызматымды тартып аласың. Сен чоңойсоң тиги баламдын кызматын тартып аласың деп ойлонуп көрүш керек да. Ошол жерде ар бир ата эне өзүнүн кызын, эжесин, карындашын, дайым аял затын бийик болушун каалайт, аны менен сыймыктангысы келет. Ошондой экен, мындайча айтканда, жаратылыштын мыйзамын биз буза албайбыз. Бул Кудай тараптан берилген нерсе. Түн, күн, жамгыр, ысык, жашыл чөп менен сары чөп, мезгилдери, жаз, жай, күз, кыш бардыгы эриш аркы ак кара түстөр, кызыл кара түстөр бирин-бирин толуктап турган жаратылыштын берген мыйзамында аял эркек бирге жүрөт. Аябай терең, жакшы анализ бердиңиз сиз. Бүгүнкү күндө бана кыз менен кыз, бала менен бала дегенге көрдүңүздөрбү? Өнүккөн мамлекеттер дагы бүгүнкү күндө эки жыныстык гана, аял эркек менен гана баш кошууга уруксат берди. Буга чейинки болгон нерселерди карап чыгып, аны дагы мындай аял менен аял, эркек менен эркек болушуна мыйзамын бузганга мүмкүн эмес экендигин дүйнө жүзү бүгүнкү күндө кабыл алды. Ошондой экен, кандайдыр бир буга чейин түшүнбөстүк стереотиптер боло турган болсо, аны болгону түшүнүү менен кабыл алып, бирин-бирин колдош керек. Мен буну эмнеге айтып жатам? Себеби Советтер Союзу учурунда өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин Кыргызстандагы окууну бүткөндөр Россия Федерациясына барып окушкан. Ошол сыңары эле мен да чоң ата, чоң энем, раматтылык бейишин берсин, атам менен апамды, тайнем, тайтам апамды, чоң атам, чоң энем атамды Москвага окууга жөнөтүшкөн. Алар Москвадан окууну бүтүрүп келишкен. Мындайча айтканда, эгерде аял эркек бирин-бирин колдосо, үйдө окуган болсо, билимдүү болсо, алардын балдары да билимдүү болуп чыгат. Бүгүнкү күндө мен айта алам, мен атам менен апамдан таркагандардын бардыгы өзүнүн ордун тапкан, балдары дагы илимдүү, билимдүү, анан турмуштарында дагы жакшы ийгиликке жетишти да. Ошондой эле баягы балдарын дагы жакшы жакка өстүрүп, жакшы багытка берип келатышат. Ошондой экен, бул менен айтарым, аялды да окута билсеңер, кыздарды да колдой билсеңер, алар баары бир ошол эле эркектин жаккасын агартып, ошол эле эркекти көтөрөт. Жакшы сөздөр болду, аябай Бул жерде терең анализ берип атасыз сиз. Сиздерди угуп туруп, биздин фокусубуз көйгөйгө азыр болуп атат. Ооба, көйгөй бар экен, биз билип атабыз, айтып атабыз, конкреттүү фактылар менен далилдеп атабыз. Ооба, бул көйгөй бар, бул биз эле жөн эле сөзүбүз эмес, басмырлоошуу, дискриминацияны биз жөн эле баягы оозек айткан жокпуз, биз аны сезип атабыз. Ошол жана ситуация болгон экен деп айтып атпаймынбы, алдап келип бир аз толкунданып кеттим. Келип ушунчалык бизди көрүп, барбы депчи, ошондо сезди. Биз айттык, эми биз көз жашыбызды көрүп, ошондой кылган, силер аны байкайсыңарбы? Биз байкадыңар, ошол жерде отурган бүт баардык аял кыздар баары толкунданып кетти да. Эркектер ошондо сезди. Балким биз ушул көйгөйдү чечүү формасыны талкуу кылсак, ар бирибиз өзүбүздүн багытыбызда. Мисалы мен Келе сизден баштайлы. ооба, юрист экинчи кесибимдин тандаган себеби ошол да. Кичинекейин эмнеге деген суроо берипчи, жана кичинекейин сен кечке почемучка деп. Эмне үчүн ушундай болуш керек? Кыз бала эмне деген Бишкекке же чет өлкөгө кеткен окууга болбойт. Сиз айтканда турмушка чыгат окууду бүткөндөн кийин. Эмнеге журналистика багыт тандаганда эле үнүңдү чыгарып ошол көйгөйдү айтуу. Юридикалык практикада дагы аябай көп кейстерди көрөсүң, анан прям ушунчалык жүрөгүң ооруйт да. Аял кишилер
насилие үй бүлөдө кол көтөргөндө аял кишилер бул нерсени нормалдуу катары көргөнүчү. Бизге келет ушундай кол көтөрдү, мындай болду. Эми аял киши деген ага чыдаш керек, турмуш деген ушундай. Өзүнүн ата энеси айтат, ана кызым, барган жериңде бактылуу бол, ошол жакта жашашың керек деп бизге ушунчалык ал сиңип калган да. Биз юрист катары алар менен көп мындай убакытты өткөрүп, юридикалык жардам эмес, бул жакта как-то моралдык, психикалык жактан көп убакыт кетип сүйлөшөбүз. Азыр деле 3 клиентим бар. Ошол бракоразводный процесс, жашашым керек, үйдөгүлөр жаша деп атат депчи. И ал деген чыдап өтө чоң трагедияга алып келиши мүмкүн. Ошондо эле мындай байкап, мисалы журналист, юрист катары биз ошол көйгөйлөрдү мындай миссиям катары көрөм, айтканы мындай негативдүү жакта эмес, силер эркектер баарыңар бизди басмырлап атасыңар дегенде мен каршымын. Жана сиз айткандай партнер катары сиз да аны белгилеп кеттиңиз. Ошол нерсени айтып, ооба чын эле бул көйгөй бар, мына статистика, мына факты, ошондуктан биз бири-бирибизди эң биринчиден урматтоо, бири-бирибиздин границабызды билүү деген нерсени алып чыксак аябай жакшы болот. Мисалы депутат катары сиздер бул биздин миссиябыз го деп эсептейм да. Өзүбүздүн жөнөкөй пост, ал чоң, балким биз жанагындай сиздерге окшоп чоң бир платформабыз жок, чоң килтеген. Балким биз бир өлкө башчысы эмеспиз, кээде күтөбүз го. Мени ким угат, мен эмне деп айта алам, мени ким угат эле деген нерседен мындай алысыраак болушубуз керек го деген ойдомун да. Жөнөкөй пост. Бир эле үн чыгарсаңар деле бул канча балким чоң эле маселени чечип калар. Мисалы мына азыр айтып атабыз, ушу аялдарды басмырлоодон аялдарды көтөрүп чыгуунун жолун издеп биз ошонун үстүндө бир топ иштерди жасап атабыз. Мисалы мен өзүмдүн эле турмушум, мен деле бир топ басмырлоого кабылганмын. Мен 3 балалы болгондон кийин окугам. Мен ошол атам 11-класс бүткөндө атам өтүп кетти. Анан кийин ушундай Кыргызда ошо баягы турмушка чыгыш керек, анан турмушка чыктык. Чындап билимиң жок деген учурларга дагы калдым. 3 балалы болуп, балам 1-класска барганда мен ошол жогорку окуу жайына тапшырып, биринчи тестирование башталганда тест менен өзүм күчүм менен эле өтүп кеткем. Келип эле ошо квитанцияга 175 сом акча төлөп, анан кийин барып тапшырып, анан өтүп калганымды билбейм, качан приказ чыгып, установочный курска чакырганда. Ал учурда дагы ар кандай окуя болгон семьяда. Эми сен 3 балалы болгондо 3 дипломуң турбайбы, сага окуунун эмне кереги бар деген учурлар болду. Ошондой басмырлоону жеңип, турмушта өзүңүн мүмкүнчүлүгүң жетеби, кудуретиң жетеби, баардык басмырлоону чыдап, сабырдык менен мына бүгүнкү күндө ошол жогорку окуу жайын бүтүп, 19 жыл мектепте мугалимдикти окудум. Мугалимдерде бала бакча мектептеги окуучуларга кадырың сиңгенден кийин жалпы алар ата энеси баары кадырлайт. 5-6 создун депутаты болдум. Бир эле өзүм депутаттык менен калып калган жокмун. Ошол депутат учурунда дагы көйгөйлүү маселени жогору жакка келип чечип турдук. Мисалы, жанагы балдардын армиядагы дедовщинасын ошого жоюуга салым коштук. Кайнене менен келин бир үйдө отуруп, кайненеси бар келинге пособие чыкпайт. Эмне үчүн чыкпайт пособие? Пенсия дары-дармегине кетсе, 5 баласы бар келин эмне менен жашайт деген көйгөйлөрдү көтөрүп баруу менен бирдикте бул маселебиз дагы чечилди. Эми азыр мен айылдагы жумушсуз аялдарды, ошондой басмырлоого кабылган аялдарды мотивация бергенге аракет жасайм да. Эмне үчүн биз отурабыз? Эмне үчүн отурасыңар? Мына коомдо, мына азыркы Нуржамал кызыбызды деле алсак болот. Нуржамал азыр ойлоо деп ушу жаш болсо дагы өзүнүн немесин чыгарган продукциясын бул эко продукцияны бренд кыргыз бренд кылып чыгарып атат. А ушундай аялдарды топтоп ошол депутат учурунда баягы ДИА демилгелүү ишкер аялдар коому менен иштештик. Аялдар демократия тармагындагы коомдук уюмдар менен иштешип, анан тренинг өтөм деп айылга өзүбүздүн айыл өкмөттө тренингтерди өтүп, топтоп мүмкүнчүлүгү бар аялдарды сенин колуңан эмне келет? Кийим тигүү келет. Давайте топтоп туруп, жанагы кыздардын себинтүүчү топ уюштуралы. Сенин колуңан эмне? Аялдык сапатка тиешелүү борсок жасай аласың,
той ашка борсок, каттама, чыгаруучуну алалы. Сен өзүңө неме эч качан эркектин колун карабай эле эркекке колуна кол, бутуна бут болот деп биз дайыма айтабыз го. Жанагы аял жакшы, неме вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы дегендей, күйөөң менен ынтымакта бир маселени чечсең, туура түшүнсө, колдосо, алдыга жылганга аялдарга мүмкүнчүлүк бар. А бирок ошол эркекке аял туура түшүндүрө билиш керек да. Ушундай. Анан анын көзү жеткенден кийин эч качан буттосунун кереги жок. Себеби биз аларга зыян келтирбейбиз. Жашоонун, экономиканын, Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошобуз. Туура. Мисалы ошол эле аялдар эркек жасаган жумушту аял киши жасап атат. Жана гумус өндүрүүдө деле биздин айылда аялдар эле гумусту өндүрүп туруп, миллион сомго чейин пул тапкан аялдар бар. Ушул сыяктуу мына аялдар бүгүнкү күндө ошол эркек менен тең ата жумушта иштегенге мүмкүнчүлүктү, шартты түзгөнгө биз мотивация түзсөк болот. Жакшы айтылды. Кечээ эле ушул маселе боюнча бир өзүбүздүн жакын акелер менен сүйлөшүп калдык. Анан мен айттым да, ушул жеңем экөөңүздөр аябай эри шаркак жүрөсүздөр. Анан жеңем сизди карап турат, сиз жеңем карап турасыз десем, анан кийин ал айтып атпайбы, карындашым дейт, аял киши бул гүл сыяктуу болот дейт да. Гүлгө суу куюп турган сайын ал ачылат, ал сага маанай тартуулайт дейт. А мен жеңеңдин көөдөнүн, көңүлүн, көкүрөгүн көрүп турам. Ал менин көөдөнүмдү, көкүрөгүмдү, көңүлүмдү көрүп турат. Ошон үчүн биз бири-бирибизди сыйлап жашайбыз. Ишке барат, мен балдарды бакчадан алганча келем, ал келип өзүнүн жылуу маанайы менен чайын, тамагын берет. Анан үйүмдө кийимим таза, балдарым окууга барып атат, ата энемди ишемби, жекшемби күндөрү барып кабар алып турабыз. Дагы эмне керек? Чоң бакытка деп атпайбы? Анан мен жеңеңди колдобой, анан кимди колдойм? Башка дагы кайсы кимдин барып аялын колдомого элем деп атпайбы? Андан көрө биринчи өзүмдүн аялымды колдоюн, карындаштарды, силердей болгон карындаштарды колдоюн, анан кийин башка дагы кимдер керек болсо ошону колдоюн. Биз колдоочу болуп жаралганбыз, коргоочу болуп жаралганбыз. Биз сиздерди, аял, айымдарды коргошубуз керек деп айтып атпайбы? Бул мындай окуудан чыккандан кийин жолдо баратып эле жолугуп калдык да. Анан тиги эфирдин темасын карап анан айтып, ошондон бир мындай шилтим сөз таштап көрдүм да. Сиздер эмнеге ушундай жүрөсүздөр деп. Биз деле урушуп талашабыз дейт. Бирок ал урушуп талашканда дейт, биз бир нерсени талкуулап, ошонун үстүнөн силер баягы журналисттер эфирде ток-шоу кылгандай, биз үйдө дагы ошону ток-шоу кылып маселени чечебиз. Бирок маселе чечилет дейт. Ал өзүнүн оюн айтат, мен өзүм айтам. Ортодо, аял эркектин ортосунда сүйлөшүү, бирин-бирин түшүнүү, талкуу болуш керек. Тиги тура калып эле сен сүйлөбө деп жаактан ары тартанан мен эркекмин, тиги үйдө монда болот деген болбойт дейт. Ошон үчүн бирибиздин көкүрөгүбүздү, көөдөнүбүздү билип аткандан кийин, талкуулап аткандан кийин, жакшысын, жаманын карап чыккандан кийин, анан коргоочу, колдоочу деп биз болгондон кийин ошол нерсени алып баратам да дейт. Ушул сөз мага аябай чоң таасир берди да. Чындыгында аял киши акылдуу мырзалар ушундай. Ошондо мен ойлонуп калдым да, биздин эркектер эгерде колдоочу, коргоочу, бизге багыт берүүчү болуп турса, аял киши жөн эле гүлдөй колпуруп эле анан кийин бардык нерсени жасап эле анан көп нерселерди чечет экен. Анан кийин келгенден баштап эле үйгө эми элестетиңиз, 25ке чыгып 25 жыл ата энеңди карап жүрүп, анан кийин эле тапеттүү эле башка үй бүлөгө барып каласың. Ал жерде мыйзамы башка, тиге үйрөнгөнгө 5 жыл убакыт кетет келиндергечи. 5 жылдын ичинде сен ошол үй бүлөнүн кайнене, кайната, кайын журт, тиги келгендердин бардыгын үйрөнүп сиңишкенге чейин 5 жыл убакыт кетет. Ошол 5 жылдын аралыгында адам ушунчалык басмырланып калат экен, кээ бирки айымдар. Себеби мен да келин болгонмун. Мен да жаңы келин болуп барганда мен аябай таң калганмын да. Менде ушундай бир каттуу нерсе болгон. Эч качан бүгүнкү күнгө чейин унута албайм да. Биз кайненем экөөбүз базарга бардык, базардан келип анан ал кайненем айтты да, сен туруп тур. Биз домдо жашачубуз, көп кабаттуу үйдө.
сен туруп тур, мен алып чыгып келем деди. Макул да анан мен жаңы келинмин да анан кармап турам тиги сумкалардын баардыгын, анан чыгып келип анан экинчи сумкаларды алып чыксак эле жолдошум мындай бирдемчелерди ыргытып эле анан сүйлөнүп эле менин колумдагы телефонду алып ыргытып салды. Жаңы келгенге түшүнбөй эле калдым да. Анан ошондон кийин ойлонуп калдым да, сен жаңы келип көнүшкөнгө чейин көп убакыт керек болот экен. Анан келгенден кийин ошол кайненелерби, ошол кайын журту жок дегенде бир убакыт бериш керек экен да. А бизде ошол убакытты берилбегенден дагы бул келинге келип үйрөнгөнгө чейинки убакытты бербеген дагы биздин бир чоң бир стереотиптердин бири экен. Себеби ошол сиңип калганда, келгенде эле сен тиги пластилинди жасаганда эле, мисалы үчүн пластилинди кааласаң тиги идишке ылайыктап, кааласаң тиги өзүңүн топко ылайыктап, сүрөткө ылайыктап жасай бересиң го. Сен ошол сыяктуу эле барып эле пластилин болуп эле тиги ылайыкташтырып. Жок, сен бир үй бүлөдөн экинчи үй бүлөгө барып атасың. Ал үй бүлөнүн өзүнүн мыйзамы бар. Ага чейин бир аз убакыт бериш керек экен. Бул биздеги өтө чоң, бардыгыбыздын башында келген чоң бир стереотиптердин бири. Балким комментарийлерде жазаттыр. Мен мондай болгом, тигиндей болгонмун. Бирок көптөгөн кыздар жаңы турмушка барып, 20-га чыгып турмушка чыгабы, 25-ке окуп, чокуп, инсан болуп турмушка чыкканда дагы барып үйрөнгөнгө чейин бир аз убакыт бериш керек экен. Мен ушундай бир нерсеге кабылдым да чоң. Мен ушул жерден эфирден пайдаланып айтып кетким келет. Мына келечектеги кайненелерге, жалпы эле кайненелерге. Эми бул эми эски баягы калып калган түшүнүк. Кайнененин билиминин тайкылыгы десем да жаңылышпайм. Себеби келин бул биздин түбөлүк бүлө. Мисалы мен деле 3 келин алганмын. Келин алганда убакыт бериштин деле кажети жок. Ал келинди мисалы сен ата-энеңдин колунда 18 жыл жашасаң, а менин колумда өмүр бою жашайт. Ал менин тукуму булоочу. Ал менин заводум. Себеби ошондой ойлосо кандай сонун болмок. Ал менин заводум. Сен ошону мыйзамды башында келин болуп келгенде эле биздин үйдө мындай мыйзам. Кайнатага ушундай мамиле жасаш керек. Күйөөңө мындай мамиле кылышың керек. Биздин көзүбүзчө күйөөңө кыйкырбашың керек деген нерселерди кайнене отургузуп алып айтыш керек. Сен мага өмүр бою бүлөсүң балам. Мени менен жашайсың. Жакшыны ашыр, жаманды жашыр деп айтса, келин ошого көнөт. Мисалы менин 3 келиним менин өз кызымдай. Адамча сүйлөшсөң, ал адам да кабыл алат, айбан эмес. Кабыл алат, анан ошого жараша өз кызыңан артык сырдаш болот, дос болот, жандоочуң болот. Анан чындап эле менин балдарымдын тукумун улайт, балам менен жакшы бол. Сен ошону менен жашайсың. Ошого жараша балдарга шарт түзсөң, өнүгүү өсү бирин-бири түшүнүп болот. Ойлонуп калдым да, ушул эфирден кийин кандай укмуш комментарийлер болот экен депчи. Мен анан ыргытып коем. Стереотиптерди айтып чыгып атканда, булар өзүн монтип сезип атат, тигинтип сезип атат, анан минткен деген да сөздөр, комментарийлер болот да. Анан кээде ойлоносуң да, ушул аял болгондон кийин ар бир аялдын, кыздын өзүнүн максаты болот да. Сен 5-класстан баштап, акылыңа киргенден баштап, мен тигинде болсом, мындай болсом деп тигини көрөсүң, бүгүн көрөсүң. Коом аркылуу тарбияланып жаткандан кийин максат кыялдарың болот да. Анан ошол комментарий жаза тургандарга айткым келет да, эгер айым болсоңуз, кандай максатыңыз бар эле? Ишке аштыбы бүгүнкү күндө? Эгерде ишке ашпаган болсо, сизге эмне жолтоо болду? Ишке ашыргыңыз келет беле? Демекмин да. Анан комментарийди жазып атканда дагы ушул сөздөргө жооп таба алса, жазса сонунда. Себеби мен чоң максаттарым бар болчу. Кудайга шүгүр, азбы, кечпи турмуштун өйдө ылдыйынан тапталып отуруп, жарымына жеттим десем болот. А эгерде жолдошум учурунда жакшы жардам бергенде, балким бүгүнкү күндө бир топ маселелердин чечилишине жардам бермекмин.
ошондой экен, бирок турмушта өйдө ылдый болот экен. Ушул учурга деле Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө деле маселе чечкенге, баягы көмүскөдө айтпай туруп маселе чечкен учурларыбыз дагы болду. Кээ бирки аябай ушундай ыза болуп келген аялдар чалат эле: Айгүл, мондай абалда турам, мага юрист керек, мага адвокат керек, тигиндей. Анан мен айтам да, жүрүңүз тигиге алып барайлы, бундай кылалы, милиция менен сүйлөшөлү десек, жок дейт. Макул, жок болсо жок. Билдирбей чечкен учурларыбыз болду. Билим берүү тармагында иштеп жүргөндө, мисалы үчүн, Жалал Абад, Баткен, Ош областында 27 билим берүү башкармалыгы 1200дөн ашуун мектеп бар. Эң чоң түштүк аймагы, эң чоң аймак болуп эсептелет. Көптөгөн бүгүнкү күндө 45 миң, 50 миң мугалим түштүк аймагында, Жалал Абад, Ош, Баткен областтарында жайгашкан. Оштун өзүндө эле 520 мектеп бар, 20 миңге жакын мугалим бар. Ошол мугалимдердин арасында бүгүнкү күндө мектептен сырткары ошол басмырланып биздин стереотипке туш келген мугалимдер бар. Алар канчалаганы кайрылып, мондай кылалы, Айгүл минтели, мага мондай жардам берчи, мен монтута, мен психологиялык жактан мондойго туш болотам деген учурлар келген. Мен ошол мугалимдерди көрүп, кээде мынтип айтып, сүйлөп чыккың келет. Бирок болгону ошонун: Айгүл, айтпай эле койчу. Анан эл эмне дейт, эл тиги эмне дейт, балдарым эмне дейт, кызымды бердим эле, уулумду үйлөдүм эле, куда сөөгүм эмне дейт деген сөздөрүнөн улам анан тиги ылдыйга көмүп башка жактан чечкен учурлар болот да. Анан ушундай бир билим берүү тармагында бир ушундай нерсеге туш болдум. Мугалимдер иштейт. Бүгүнкү күндө алар карточкага, банковский карточкада айлыгын алат да. Иштейт, бирок банковский карточканы алардын колуна кармабаган мугалимдерди көрдүм. Ал карточка же жолдошунда, же кайненесинде болот экен. Анан айтам да, сиздер 20 миң, 15 миңби, 30 миңби айлык аласыздар. Ошонун 25 сомуна, 30 сомуна эмессиздерби десем, жок дейт. Карточкасын көрбөгөндөр бар экен. Кечирим сурайм, урматтуу мугалимдер же билим берүү тармагында иштегендер, бул нерсени биздин чоң стереотип катары айтып атканыма кечирим сурайм. Бирок ушундай аялдар, эмнеге кечирим сурайсыз? аял кимдир бирөө айттыргысы келбейттир да, анан себеби бул айтылбай, бар. Өздөрүнүн карточкасын өздөрү көрбөгөндөр бар экен. Себеби мен баягы кошумча билим берүү тармагында иштеп, мектептердин базасында курстарды ачып, ошол айылдын жергесиндеги райондордогу окуучуларга жакшы бир дагы кошумча билим берүүсүнө шарт түзүп калып иштеп да калдым да. Ошондон биз дагы акча которобуз, алардын карточкасын ачып, бизден да айлык алат, мектептен да айлык алат. Анан кийин айтып калды десек, карточка. Анан мен айттым да, сиз тиги кагаз алышат, алар керектүү буюмдарына, канцелярский буюмдарына акча керек болуп калат да. Анан мен айттым да, ошол акчадан биз сиздин карточкаңызга которуп коебуз, ошол акчадан мектебиңиздин жанында канцелярскийден же районуңуздун борборунда жайгашкан канцелярскийден ошол кагазды, болбосо калемди алыңыз, өзүңүзгө керектүү борлорду алып алыңыз, ватмандарды десек, ошондо айтып атпайбы, Айгүл, менин карточкам менде эмес дейт. Анан мен таң калдым. Эмнеге сизде эмес десем, мен мектепте иштегениме 5-6 жылдан болуп калса, 5-6 жылдан бери тиги жолдошумда же кайненемде дейт. Бул мен үчүн чындыгында таң калыштуу болду. Анан менин жолдошум менин карточкама тийишпейт да, анан бирок канча айлык алганымды билет. Анан ортодо эле казынага түшө турган акча да. Анан мен айттым да, мен сиздин районуңузга барам дедим. Мен машина автоунаа жеңем. Анан 2 сааттык аралык жол, 2 сааттык аралык жолдон жолдошума айттым, жүрү чогуу барып келебиз дедим, сен да көрүп келесиң деп. Анан экөөбүз чогуу бардык райондун центрине, тигиге ошол керектүү буюмдарын алдык. Анан дагы керектүү ала турганына анан колуна акча берип келдик да. Мына ушундай чоң бир, билбейм кантип бул нерсени сөз менен айтса болот, басмырлоо, стереотиппи, же болбосо укугун чектеп койгонбу, буну кандай сөз менен айтышты, көрөрмандар, угармандар өздөрү чечип алышсын. Бирок бүгүнкү күндө ушул иштеген айымдардын арасында өзүнүн акчасы өзүндө эмес экендер дагы бар экен. Сүйлөп турсак сөз көп. Силерге чоң ыраазычылык билдирем, ийгилик каалайм. Кудай буюрса дагы кезигебиз. Ыраазычылык билдирем. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз ушу менен жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что Мы работаем в прямом эфире.